er kатын uruşup kalganda ayal kişi 98-99 жылдагы нерселерди дагы кичине урушкандан кийин эскерип кайра айта берет да. Сен не көрдүң деген маселеде сурайт. Ушул маселеде бир жооп айтпайын. Bir öte bay adam kul bazarga barıp bir kuldu satып aldı. Al 19-20 yaşının tegereginde. Ana alıp birbirine tuğra kelip oşo kulga üylönüp. Endi kulga kulluktan azatlıktan çağırıp üylönüp oldu. Nikesinden otat. Andan keyin kişine kelişme kalanda men sizden ne gördüm deyip. Olsa kul eder. Gördünüz mü? Eğer uşunday kатын uruşkanda sen ne gördüm degen uçurda kul ayaldı isteyiveriz de. Aytayın degeni ayaldın akılından kırat kilit nesirek iştep var. Biz erkeklerdeki kilin iştep birinci oylama oldu. Sonuçtan oylanıp teknik karşısı. Sol 99 жылдагы мурда айткан нерселерди дагы кайра чыгарып козгоп келе берет аял киши. Ошондуктан да аял да. Ошондуктан да аярылуу деген. Ошондуктан да ая деген. Бирдеке оңдоно бетке катыла деген эмес. Bir adam экинчи аялга үйлөнөт экен. Биринчи аялга экинчи аялымды дагы сен дагы бирдей көрөм, продуктаңар да бирдей болот, ашыңарды немеси дагы бирдей болот. Айтор бар жоку бир көз карашта карайм силерге дейт. Ошол тоюна болсун, маракесине болсун, бардыгын экөөм чогулуп барат экен. Кол оргой салганда чогулуп барат экен. Анан күнөрдөн бир күн эки аял тең каза болуп калды. Тагдыр. Анан бул не кылайын мен ушу жада калса bir gördüm, бардык маселеде bir gördüm, bir көз карашта карадым. Эми өткөндөн кийин дагы бирдей чыгып кетсин жаназадан деп жаңы эшик курдуруп атат экен. Жаңы эшик курдуртуп, жаңы эшиктен баягы экинчи алган аялын чыгарат экен, биринчи эшиктен ошо эски аялын чыгарат экен. Жаназа бүтүп, башка бүтүп, бардыгы бүткөндөн кийин бир канча күндөрдөн кийин баягы биринчи аял түшүнө кирет экен эрин. Не дейт экен түшүнө кирип? Рахмат дейт экен. Жок. Siz ekинчи аялды менден артык көрдүңүз, жаңы эшик куруп, ошо эшиктен алып чыгып кеттиңиз дейт экен да. Айтайын дегеним, кээ бир учурда суроо беришет экинчи аялга үйлөнсө болобу. Ошо суроону берип аткан адам кээде ушу ылайыктуу эмес деп ойлоп калам да. Себеби уку жеткен адам, жакты билген адам, башка билген адам бирөөнү суроого муктаж эмес.